Саламатсыңарбы, кандайсыңар? Мени качан, каяктан көрүп атсаңар мен билбейм. Бирок азыркы учурда күн дебей, түн дебей чай ичкен отурдум. Анткени чай ичкенге убактым жок. Эртең менен өзүм жумушума кетем. Кызыл болуп кетти, бирок кызыл ичип алып укташ керек. Мени эс алдырыш керек. Эртең менен жумушка кетем. Анан кийин өзүм жумуштарым бат-баттан бүтүрүп, достору менен жолугуп, тияка барып, бияка барып деген уже жок болуп калды, ишенесиңерби? Мен өзүм блогермин. И контент тартыш керек, тигини кылыш керек, буну кылыш керек, тигини окуш керек, буну окуш керек ошондой. Анан мен ошол жумушту азыр силер биз бир кармакта болгондуктан жумушту баштагандан кийин мен өзүм маркетологмун. Маркетолог жөн эле маркетолог эмесмин. Мен ошол адамдарга жардам бергиси келген, чачым аябай карайып калыптыр. Адамдарга жардам бергиси келген ушундай бир жанмын. Иштесе экен, баары болсо экен, жакшы акча тапса экен, балдарына жардам берсе экен, ошондоймун да. Анан мен азыр эмне кылып атканымды айтайынбы? 2 саат, 3 саат видео көрөм, мотивационный видео көрөм. Аны көрүп өтүп сразу маркетинг планга кирем. Кимдики болбосун, орустарды колу, кыргыздарды, өзбектердики, түрктөрдү. Мен ошондой башым ошондой иштеген адаммын, жети тил түшүнөм да. Анан ар бир адамдын өзүнүн бир сөзү болуп калса дагы мен ошол нерседен өзүмө бир нерсе алыш үчүн аракет кылып видео көрөм. Анан досторума жазам, тааныштарыма жазам. Бул бизнести эмнеден баштайсың? Бул бизнести жакындарыңан баштайсың. Анан мен Кудайга шүгүр тааныштарым аябай эле көп. Бирок азыркы учурда 2 күндүн айтайын, 2 күндүн ичинде бир 40 адамга жазсам, 25и такыр жок деди. 40 адамдын ичинен TikTok, Instagramда айтпай эле коеюн. Ал жерде ал эми уже саналбай турган, пока саналбай турган. Алар менен иштеш керек, аларды бышыш керек. Өзүм жакындарыман, досторуман. 10 адам ойлонуп көрөйлү, убакыт бер деди. Калгандары ооба келебиз, ооба угабыз, түшүнөбүз, угуп көрөлү. Эми мен көңүлүм үчүн. Аны деле мен түшүнөм. Бирок ошонун баарын кылып атып, менде эмне бар? Менде ответственность бар. Менин алдымда элдер бар да. Аларга мен үлгү болушум керек. Аларга мен кандай иштешти көргөзүшүм керек. Ошон үчүн азыр мына бир 15 мүнөт тамак ичем, эшикке барып 15 мүнөт гүлөт этем, анан жатам. Уктасам уктадым, уктабасам бир мотивационный бир видеолорду көрөм, угам. Анан эртең кайра жумушка барам, кайра келип туруп целый день ошону контентти ойлоном. Эмне тартыш керек, кандай тартыш керек, андан тышкары эфирге кирем. Эфирден дагы элдерге жумуштан тышкары элдерге мотивация берип, элдерди угуп, элдерди түшүнүш керек. Ошондой, мен жашоом ошондой. Чайды куйган куюп алып иче элекмин. Барыңарга рахмат.